Ааламдашуу доорундагы үй бүлө. 1-бөлүм. Колубуздагы китеп адам затынын жашоосунда эң маанилүү болгон үй бүлө жана балдар маселесинин ааламдашуу учурундагы абалына арналып турат. Ааламдашуу дүйнөлүк жаектагы өнүгүүнүн этабы катары буга чейин жашообуздагы салт болуп келген көптөгөн эреже нормаларга жана баалуулуктарга өзүнүн таасирин тийгизди. Албетте, глобалдуу цивилизациянын агымынан эч ким кыйга өтө албайт. Бирок адам баласынын жашоо тиричилигинин бакубаттуулугун камсыздаган, бактылуу кылган, өмүрүн маани-маңызына айланган үй бүлөнү ааламдашуу жараяны канчалык өзгөрттү? Бүгүнкү үй бүлө акыбалы кандай? Бала тарбиялоодогу алмашкыс мааниге ээ болгон бул чоң институт азыр өз вазыйпасын кандай аткарып жатат? Келечек ээлери, жаштар туура жолдобу? Бул китепке топтоштурулган окумуштуулардын, жазуучулардын, журналисттердин жана жаштардын кызыктуу макалалары, изилдөөлөрү жана ой-пикирлери мына ушул маселелерди талдоого алып, чечүү жолдорунун жол жоболорун сунушташкан. Бул китептин бөтөнчө өзгөчөлүгү макала авторлору бир канча өлкөлөрдүн өкүлдөрү болуп саналат. Ошондуктан изилдөө багыты бир болгону менен айтылган ойлор, пикирлер көп түрдүү. Китептин мазмундуулугунун сыры дагы ушунда. Биз ар бир автордун ой-пикирин сыйлоо менен эч кандай өзгөртүүсүз басмага сунуштадык. Китепке салмак берип турган дагы бир маанилүү жагдай анын таанып билүүчүлүк мүнөзүндө. Окурман китептен көптөгөн маалыматтарды, билимди жана тажрыйбаны таба алат. Үй бүлө өткөндөн азыркыга. Адамдын эң чоң байлыгы бактылуу жана тынч үй бүлө. Үй бүлө адамга окшош. Адамдын денеси органдардан турган сыяктуу эле. Үй бүлө дагы бирдиктүү бүтүндү түзгөн ажырагыс бөлүктөрдөн турат. Эгерде бул бүтүндөн бир элементи ооруп калса, башка элементтери аны сезишет. Үй бүлөнүн дагы бөбөк, жашы жетилген жана жетик, каар мезгили болот. Үй бүлө мезгил менен ооруп, дарылоого муктаж болот. Өз убагында кийлигишпесе, айрым үй бүлөлөр каарылыкка жетпей өлүп калышы ыктымал. Үй бүлөнү сүйүү, урматтоо жана мээримдүүлүк азыктандырып турат. Адамдын физикалык жана руханий саламаттыгы үй бүлө ичиндеги мамилелерге көз каранды. Бул жалаң гана сүйүүгө негизделген сезим мектеби. Анда бөлүштүрүү жана чыдамкайлык бар болсо, ал өмүрүнүн аягына чейин туруп берет. Акыркы изилдөөлөр көргөзгөндөй, никеде турган адамдар никеси жокторго караганда депрессияга аз кабылышат. Үй бүлөгө тийиштүү болуу адамга өзүн коопсуз сезүүгө мүмкүнчүлүк берет жана психологиялык жактан коргойт. Үй бүлө бул тамчынын деңизге жасаган саякаты. Үй бүлөдө алынган билимдер жана жосундар адамдын жашоосун жакшыртат же тескерисинче начарлатат. Тактап айтканда, конкреттүү индивидден бардык коомго жайылат. Ыргытылган таштан суу бетинде айланалар пайда болгон сыяктуу үй бүлөдөгү бардык проблемалар же тескерисинче позитивдүү окуялар коомдун бардык чөйрөсүнө таралып таасир берет. Биздин мезгилде салттуу үй бүлөнүн ордун нуклеардык үй бүлө ээлеген учурда массалык маалымат каражаттары үйүбүздүн босогосунан эле кирбестен, анда толук орун очок алып калганда, алар айрым маселелерде пайдалуу болгону менен чоң үй бүлөлөрдү түзүү маданияты мүнөздүү болгон коомубузга терс таасир тийгизип жатат. Бул жеке кызыкчылыктар жана пайданын биринчи планга чыгышы үмүтү өчүп, материалдык жыргалчылыктан гана кубаныч жана бактысыз муунду тарбиялоонун себеби болуп жатат. Индивидуализм жана прагматизм эркек менен аялдын ролдорун өзгөртүп, алардын экономикалык мелдешке киришине себеп болду. Натыйжада биздин коом стресс абалында жашай баштады. Азга топук кылбаган, ар дайым канааттанбай, өз баасын билбей жана да нике келишиминде түзүлгөн үй бүлөлөр пайда болду. Акыркы убакта эч кимге жол бербей, эч кандай милдеттерди сезбей туруп, никелердин натыйжасында бир ата же эненин үй бүлөлөрү пайда боло баштады. Мындай үй бүлөлөрдүн саны өсүп жатат. Натыйжада бала же атасы же энеси менен гана жашайт. Мурда биз патриархалдык үй бүлөнүн коому болгонбуз. Ата энеси жетишпей калган жерде улуулар, чоң ата, чоң эне жардам берчү. Балдар сүйүү жана урматтоого жана башка сапаттарга балдар бакчасында эмес, үйдөн үйрөнүшчү.
улууларга кандай мамиле кылуу керек экенин, алар ата энеси чоң ата чоң энесине кылган мамилени көрүп түшүнүшчү. Өз ара мамилелерге балдарды табигый атмосферада тарбиялап, аларга келечекте кандай кызыкчылыктар болбосун, өзүнө өзү ишенүүнү үйрөтүшкөн. Үй бүлөлүк семинарларда психологдор жана бул жааттагы адистер берген кеңештерди мен маанилүү деп ойлойм. Бирок алар бир аз абстрактуу болуп калат. Себеби үй бүлөбүздүн бөлүгү болуп калган, бизге өткөн, жеткен белгилүү маданиятыбыз бар. Келгиле, өткөнгө көз чаптырып көрөлү. 2000 мурда кештер кантип өтчү эле? Биз көз чаптыруу бүгүнкү күнү алсырап бара жаткан үй бүлөнүн абалын бир аз да болсо жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Кеч киргенде үй бүлө мүчөлөрү ашканага чогулушчу. Ал жерде курсагы гана тойбостон, жан дүйнөсүн дагы азыктандырышчу. Тамак ичкен столдун жанында диван боло турган. Келгенде алгач жуунуп, тамак бышканча эс алып, баарлашып отурушчу. Дасторконду чогуу жайышып, баардыгы чогулмайынча башташчу эмес. Дасторкон четинде өзгөчө дүйнө чогулчу. Бул биримдик үй бүлө мүчөлөрүнө бири-бири менен көп нерселерди бөлүшүүгө жардам берчү. Ар бири жумушунда болгондорун, уккан жаңылыктарын жана кыйынчылыктарын айтып беришчү. Кыйынчылыктары болгондо аларды үйдөгүлөр менен бөлүшчү. Бардык проблемалар чогуу чечилген. Сүйлөө, угуу, унчукпоо, чыдоо, сөздү бөлбөө жана башка коомдо өзүн алып жүрүү эрежелери үй бүлөдө үйрөтүлгөн. Телевизор, компьютер биздин жашообузга кире элек убакытта адамдар дасторкон четинде чогулуп баарлашчу. Баары чогуу отурушчу, чырак жагылчу, улуулардын сүйлөшкөнүнө балдар кийлигишчү эмес, угуп гана отурушкан. Жада калса календар баракчасын окушса дагы аны эң маанилүү жаңылык катары угушкан. Бардыгы көрүнө атмосфера үй бүлө мүчөлөрүн акыл эс калчап иш кылууга, келечекте болушу мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштук берүү үчүн өзүнчө ишенимдикте тарбиялашкан. Улуулар жатканча эч ким муктач эмес. Өз кезегинде жаңы муундагылар жалгыз жашоо мүмкүн эмес экенин билип, дайыма улууларга кеңеш сурап кайрылышчу. Өздөрүн бир бүтүндүн бөлүгү катары карашчу. Өз келечегине ишенимдүү кадам ташташчу. Аталарыбыз айткандай, сенин жаныңда ар дайым таяныч болчу бирөө бар экенин билүү бейпилдик жана бакыт сезимдерин тартуулайт. Жер титирегенде имараттар кычырабашы же урабашы үчүн көп чаралар иштелип чыккан. Ар күнү улам жаңы чараларды көрүү керек экени жөнүндө маалымат түшүп турат. Ал эми биздин үйүбүз, үй бүлөбүз урай турган болуп жатса эмне кылышыбыз керек? Бүгүнкү күнү ар кандай себептердин таасири астында өзгөртүлүп, жаман жагына трансформацияланып жаткан жаңы муунду куткарып калуу, аларга туура эмес жүрүш туруштан арылууга жардам берүү үчүн алгач өзүнүн негизги милдетинен алыстап кеткен үй бүлө структурасын оңдоо керек. Никеге туруудан мурда нике институтунун олуттуулугун түшүнүү, жубай тандоонун маанилүүлүгү жөнүндө гана жана эки тарап тең никеге кандай маани берери жөнүндө сүйлөшүү керек. Үй бүлөдө тамашалашып сүйлөшүү жана бири-бирине чыдап мамиле кылуу убакытты жакшы өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет жана үй бүлө ичиндеги мамилелерди күчтөндүрөт. Үй бүлөдөгү эмоционалдык атмосфера дагы бардык бүлө мүчөлөрү үчүн эң маанилүү. Аны кээде көз караштан, сыйлоодон байкоого болот. Адамдын сүйүүнү билдирүү тили ар кандай. Адам өзүнө сүйүү жана көңүл бурууну сезгени, аны башка адамдарды кабылдоосу жана мамилесин калыптандырууну унутпасак, эгерде адамга ал муктаж болгон учурда көңүл бурбаса, адам аны сүйүүнүн жетишсиздиги катары кабыл алат. Адам жаш курагына карабай, канчалык деңгээлде күнүмдүк проблемаларды чече алганы ал үй бүлөдө сезген үй бүлөгө байланыштуу болот. Муну түшүнгөн үй бүлөдө балдардын ар бири бош мүнөтүн толтуруп, аларга убакытын шайыр жана пайдалуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн көп нерсе жасоого болот. Тынч коомду түзүү үчүн оор басырыктуу жана бактылуу инсандар керек. Оор басырыктуулук жана бакыт бул нерсеге ээ болуу эмес, аларды табууга умтулуу. Эгерде оор басырыктуулук жана бакыт бир нерсеге ээ болууда болсо, заманбап коомдун бир кыйла бөлүгү бактылуу болмок. Бакытка умтулуу менен биз бактылуу болууга жана чыдамкайлыкка үйрөнүп, андан кийин өз билимибизди башкаларга бере алабыз. Жан дүйнөсүндө тынчтык орноп, руханий тең салмактуулукка ээ боло алган ата энелер буга жетише алышат. Иштеген аялдар карьерасы, үй кызматындагы аялдар коомдук турмуш үчүн көп иш чараларга катышкан учурда, алар дагы бир жолу акыл калчап, биз келечекте тапшырып жаткан муунду курмандыкка чалбоону ойлонуш керек. Биздин максатыбыз
биздин өзүбүз гана болуп эсептелеби? Үй бүлө, нике, балдар. 20-кылымдын аягында болуп өткөн глобалдуу өзгөрүүлөр экономика менен саясат, мамлекеттик түзүлүш жана социалдык түзүмгө гана эмес, үй бүлө институтуна дагы таасир берди. Бул жаатта дүйнө бир эле мундун өмүрү аралыгында болуп өткөн прецедентсиз масштабтагы өзгөрүүлөргө дуушар болду. Эң маанилүү тенденцияларды тизмелейли. Биринчиден, бүткүл дүйнө никеге тургандардын орточо жаш курагы жогорулады. Натыйжада эркектер менен аялдар өз өмүрүн олуттуу бөлүгүн жалгыздыкта өткөрүшөт. Көпчүлүк өлкөлөрдө ажырашкандардын саны көбөйдү. Ошону менен бирге эле үй бүлө усулдарын пайдалануу кеңейди. Бул өзгөчө өнүгүп жаткан өлкөлөрдө байкалат. Дүйнөдөгү төрөлүүлөрдүн санынын орточо деңгээли олуттуу кыскарды. Калкы көп айрым өлкөлөрдө 21-кылымдын башында төрөлүүнүн документтелген тарыхтагы эң төмөн деңгээли катталган. Ошону менен төрөлүүнүн жалпы дүйнөлүк төмөндөшү бала төрөө курагынын ири өзгөрүүлөрү менен коштолгон. Бардык өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн жарымында энелердин орточо курагы төмөндөгөнү байкалган. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдөгү башка тенденция бала төрөөнү улам кечеңдетүү менен энелердин орточо курагынын жогорулоосу. Орто эсеп менен алганда биринчи баласын төрөгөн энелердин жашы өнүккөн өлкөлөр тобунда 26,5 жаш, өнүгүп жаткан өлкөлөр тобунда 22 жаш. Дагы бир маанилүү тенденция 45-49 жаш курагындагы аялдардын ичинде баласыздарынын үлүшүнүн олуттуу өзгөрүшү. Баласыздыктын көрсөткүчү жалпысынан кыскарган. Бирок баласыздардын жогорку деңгээли 10% ашык. Канада, Румыния, Франция жана башка бир катар өлкөлөрдө катталган. Мамлекеттердин төрөлүүлөрдүн деңгээлине, үй бүлө жана нике жаатындагы тенденцияларга болгон көз карашы жана алардын аракеттериндеги олуттуу өзгөртүүлөрдү белгилеп кетүү зарыл. Бириккен Улуттар уюмунун 21-кылымдын башында дүйнөдөгү төрөлүүлөр жөнүндө докладына ылайык, мамлекеттик төрөлүүлөрдүн деңгээлин өзгөртүүсү үчүн эч кандай чара көргөн жок деп билдирген өлкөлөрдүн үлүшү 52ден 32%га чейин төмөндөгөн. Ошондой эле мамлекеттердин төрөлүүлөрдүн деңгээлине мамилеси дагы олуттуу өзгөрдү. Жаңы кылымдын башында өлкөлөрдүн 45%ы төрөлүүлөрдүн деңгээлин төмөндөтүүнү каалашкан. Ошол эле учурда төрөлүүлөрдүн деңгээлин төмөндөтүүнү каалаган өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн үлүшү андан дагы жогору 58%. Бул максатта мамлекеттер үй бүлөнү пландоо программаларын колдошкон. Төрөлүүлөрдүн деңгээлин жогорулатууну каалаган өлкөлөрдүн саны акыркы чейрек кылымда 9%дан 2003 жылга карата 13%га чейин өстү. Бул көбүнчө өнүккөн өлкөлөр. Орусияда кандай? Салтка ылайык Орусияда эрте никеге туруу тарыхый модель болгон. Никеге туруп жаткан кыздардын жашы өткөн жана андан мурунку кылымдын 90-жылдарында болжол менен бирдей 22-23 жаш. Орусияда 25 жаштан ашкан турмушка чыкпаган аял картаң кыз деп саналган. Бирок батыш өлкөлөрүндө никеге туруу курагы 25 жаштан жогору жана жалпысынан өнүккөн өлкөлөр тобунда бул көрсөткүч 26 жашты түзөт. 50 жашка чейин эч качан никеге турбаган эркектер менен аялдардын үлүшү дээрлик өзгөргөн эмес. 100 жыл мурдагыдай эле 4-5%ды түзөт. Бул көрсөткүч акыркы чейрек кылымда дүйнөлүк масштабта деле туруктуу бойдон калган. Бирок ал Орусиядагыга караганда бир кыйла жогору болуп 11%ды түзгөн. Ошол эле убакта Орусияда күйөөсү аялын орто эсеп менен 2 жаш улуу. Бул катыш фронттон көп эркектер кайтпай калган согуштан кийинки кырдаалда гана бузулган. Азыр Орусияда 2 жаш айырма кайрадан орто статистикалык деп эсептелинет. Жана бул идеалдуу айырма экенин практикада көрсөттү. Ар кандай курактагы адамдар арасында никеге туруу сейрек кездешет. Балким алар көп ажырашып кеткендиктен болсо керек. Эгерде биринчи жолу төрөп жаткандардын статистикасын алсак, бүгүнкү күнү 18-19 жашында эне болгондор көп санда. Орусияда 20 жашка чейинкилер бардык төрөлгөн балдардын 13-14%ын жарык дүйнөгө алып келет. Ал эми Батыш Европада бул көрсөткүч 2-8%. Орусия төрөлүүлөрдүн деңгээлинин төмөндөшүн баштан кечирип, эми экинчи демографиялык этапты башкача айтканда никеде жашоонун жүрүм турумун өзгөртүүсүн карап жатат. Катталбаган байланыштардын ар кандай түрлөрү. Бул нике жүрүм турумунун жаңы, социалдык таанылган жана массалык мүнөзгө айланып бара жаткан формалары.
Азыр Орусияда 34 миллион жуптун 4 миллионунун никеси катталган эмес. Ошондуктан өлкөдө никесиз төрүлгөн балдардын саны өсүүдө. Алар азыр 27-28% түзүп калды. 15 жыл мурда алар 2 эсе болчу. Ошол эле убакта Скандинавия өлкөлөрүндө 50% балдар, Франция жана Улуу Британияда 40%га жакыны никесиз төрөлөт. Ал эми улуттук жана диний салттары дагы деле күчтүү болгон өлкөлөрдө никесиз төрөлгөн балдардын саны аз. Бирок дүйнөдө алардын санынын өсүү тенденциясы күчөп баратат. Европа өлкөлөрүндө салттуу нике чогуу жашоонун мүмкүн болгон жалгыз формасы болгон жагдай жоголуп бара жатат окшойт. Мындан ары эмне болот? Муну үй бүлө мамилелеринин кризисинин далили деп айтууга болобу? Бул суроого жооп берүү терең анализди талап кылат. Социологдор дагы, демографтар дагы азырынча бир жактуу жооп бере алышпайт. Бирок бир нерсе айкын. Мамлекет тарабынан катталган никенин баасы төмөндөдү. Ошондой эле жалпы проблема дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө, өзгөчө Европадагы демографиялык кризис. 2005 жылы Мурас фонду Америкалык администрациянын тапшырмасы менен үй бүлө институтун коргоого багытталган төмөнкү принциптерди иштеп чыккан. Мамлекеттик саясат биздин коомдун негизги бөлүгү, ячейкасы катары салттуу толук үй бүлөнү колдоону улантууга тийиш. Ошондой эле америкалык адистердин пикири боюнча үй бүлөлүк жашоонун баалуулуктарын коргоо жана алдыга сүрөө үчүн демократиялык институттар иштеп чыккан мыйзамдар жана нормативдер илимий негиздерге жана социологиялык изилдөөлөргө таянышы керек. Никени калыбына келтирүүнүн бардык усулдарын өнүктүрүү, үй бүлөлөрдү социалдык камсыздоо боюнча нормативдердеги никеге карата тоскоолдуктарды четтетүү зарыл. Ошондой эле мыйзам чыгаруучуларга маанилүү социалдык маселелерди чечүү үчүн анык маалыматтарды бере турган изилдөө борборлорунун деңгээлинде изилдөөлөрдү жүргүзүү маанилүү. Үй бүлө мурдагыдай эле жашоодогу башкы баалуулуктардын бири экенин эске тутуу керек жана муну түшүнүү биздин балдарыбызга зарыл. Силер ата-эне болдуңар, өз милдетиңерди билесиңерби? Ата-эне болуу эмне үчүн маанилүү? Же башкача сурап көрөлүчү, адам эмне үчүн балалуу болгусу келет? Балалуу болууга умтулуу, жөн гана баланы жакшы көрүү үчүн жарык дүйнөгө алып келүүнү каалоонун натыйжасыбы? Балалуу болууну каалаган адам ага тагылып жаткан милдеттерди түшүнөбү? Эгер ал бул милдеттерди аткарса, бүткүл адамзатка кандай жакшылык алып келерин аңдайбы? Жана тескерисинче, туура эмес мамиле жана тарбиянын натыйжасында баланын бузулган психикасы, баланын өзүнө, үй бүлөсүнө жана адамзатка зыян алып келерин түшүнөбү? Ата-эне болуу бул жоопкерчилик. Атанын да, эненин да баланын астында өз милдеттери бар. Ошондуктан бир дагы ата баласы менен энеси алектенип жатат деп тарбиялоодон четтей албайт. Ошондой эле бир дагы эне бардык милдеттерди атасына жүктөп кое албайт. Атасы баланын тышкы дүйнөгө карата күчү жана ишенимдүүлүгүн калыптандырат. Ал эми энеси анын мээримдүүлүккө болгон керектөөсүн толуктап, анын ички дүйнөсүнүн тынчтыгын камсыздайт. Турмуш түйшүктөрү жана жумуштагы проблемалар менен алышып жатып, өз балдарына күнү бою дээрлик көрбөгөн жана алар жөнүндө эч нерсе билбеген аталардын кечке чейин баласынын жанында болуу менен аларга 1 мүнөт убактысын берүүнү ыра көрбөгөн энелердин буга байланыштуу ички дүйнөсүндө боштукту сезген балдардын саны өтө көп. Биздин түйшүктөрүбүз, милдеттерибиз жана балдар, ата-эненин жакшы тарбиясы баланын жанында ар дайым болууну талап кылбайт. Чыңалган жумуш графигине байланыштуу дайыма өз балдарынын жанында боло албаган ата-энелер алардын руханий керектөөлөрүн байкайбы? Мына ушул маанилүү. Ошентип, атасы ар дайым баласы менен боло албаса дагы, ал анын учурдагы проблемаларын билиши керек, баласынын жанында экенин сездириши керек. Кээде бул кат жазуу же телевизорду унутуп, бала менен убакыт өткөрүү аркылуу билдириши мүмкүн. Ошондой эле энеси канчалык колу бошобосо дагы баласынын жүрүш-турушундагы өзгөрүүлөрдү байкап, анын керектөөлөрүн көрүшү зарыл. Ошентип ата-энеси менен аз көрүшкөн бала атам алыста, бирок ал менин жашоомдо эмне болуп жатканын билет жана мен үчүн бардыгын жасайт. Же апамдын колу бош эмес, бирок ал мага эмне керек экенин билет. Канчалык чолоосу тийбесе дагы бардык проблемаларды байкап жардам берет деп ойлоого мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бул аркылуу өз баласы менен көп убакыт бирге боло албаган ата-энелер анын дүйнөсүнө кире алат. Ошону менен алар баласы менен зарыл болгон жакындыкты сактап калышат. Бул жада калса ар дайым
мүнөт сайын жанында болгонуна караганда жакшыраак болот. Албетте, баланын жанында болуу же болбоонун мааниси жок дегенди билдирбейт. Эгерде ата-энеси баласы менен чогуу болуп, жүрөккө кымбат учурларын бөлүшө алса, бул бала үчүн абдан маанилүү. Ошентип, эгерде мүмкүн болсо, бала менен убакыт өткөрүп, эгер мүмкүн болбосо, аны психологиялык керектөөлөрүнө карап аракеттенүү ата-эненин жакшы тарбиясын камсыздоого жакындатат. Мисалы, бизнесмен Али текстиль менен иштейт. Анын жумуш күнү чектелген эмес жана чет өлкөлөргө көп сапарларга кетүүгө муктаж. 3 баласы бар. Улуу кызы 17 жашта, ортончусу 8 жашта жана кичүү уулу 2 жашта. Колу сейрек учурда гана бош болгонуна карабастан, Али мырза электрондук почтада кызына дагы кат жазууга убакыт табат. Үйүнө келгенде балдарын көрүп, алардын ар бирине жылуу сөз табат. Бул анын жумушуна кедерги болбойт. Ал эми жумушу жок дегенде ушуга тоскоол болбойт. Мындан тышкары, Али мырза кез-кезде балдары менен чогуу алектенсе жана мектептеги ийгиликтерине көбүрөөк кызыкса, балдарынын индивидуалдык өнүгүүсү дагы да жакшыраак болмок. Жада калса, кызынын өзүнө ишеничтүү эместигин жана ортончу уулунун өтө активдүүлүгү менен байланышкан проблемалар кандайдыр бир деңгээлде чечилмек. Мындай мисалдарды көп келтирүүгө болот. Андан көрө көп убактыбыз жок болгондо эмне жасоо керек экенин эстейли. Кээде энеси тамак жасоону 10 мүнөткө кое туруп, өз баласынын пикирин укканы, атасы болсо жумуштан келгенден кийин баласы менен чогуу сүрөт тартканы жетиштүү. Келгиле, мындай чогуу болууну унутпайлы. Ал көп убакыт талап кылбайт, бирок жакшы жемиш берет. Ата-эне болуу бул социалдык жоопкерчилик. Эгерде көңүл коштук же терс мамиленин аркасында коом үчүн коркунучтуу болгон ар кандай адамдардын балалык окуяларын изилдеп көрсөк, бир эле картинаны көрөбүз. Зомбулукка кабылган, көңүл кош жана сүйүүсүз тарбияланган, болбосо өз ата-энесинин көлөкөсүндө өскөн балдар келечекте өзүнө жана өздөрү жашаган дүйнөгө зыян келтирет. Ушул себептөө бир дагы ата-эненин жоопкерчиликсиз болууга укугу жок. Балага жетиштүү көңүл буруп, акыл эстүү тарбиялоо менен ата-энесине жана өзүнө жашаган дүйнөгө пайда келтире турган адамдарды өстүрүүгө болот. Ошентип ата жана эне болуу индивидуалдык гана эмес, социалдык дагы жоопкерчилик. Балага көңүл буруп жатып, сиз эс алыңыз. Ата-эне канчалык чарчап турса дагы, балдары менен чогуу болгондо менталдык эс алышат. Физикалык эс алуу оңой. Эгерде сиз бир аз жатсаңыз, денеңиз жайылып эс аласыз. Менталдык бошоңдоо татаалыраак. Бул үчүн сизге балдарыңыз керек. Сүйүү жана көңүл буруу бала үчүн башкы муктаждык. Бала жарык дүйнөгө келди. Аны каалаган жана пландалган бала болсо жакшы. Кээде бала пландан тышкары төрөлүп калат. Эң начары ал жарык дүйнөгө каалабаган учурда келгени. Бардык учурда баланын керектөөсү бирдей. Ал өсүү жана өрчүү үчүн сүйүү жана көңүл бурууга муктаж. Балага сүйүү жана көңүл буруу керек. Балдар аларды жакшы көргөндө гана өзүнүн баалуулугун сезет. Алар бул дүйнөгө келген үчүн кубанычта болгулары келет. Бул аларга жашоого позитивдүү кароого мүмкүнчүлүк берет. Балага аны жакшы көрүшөрүн сезүү, өзүнө өзү ишенимдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн маанилүү. Аларды жакшы көрөрүн сезбеген балдар башкалар үчүн эч кандай баалуулугум жок деп ойлошот. Алар абдан кызуу кандуу жана өтө түнк болушат. Ата-энесинен албаган сүйүү жана көңүл бурууну алар өз айланасындагылардан айрым негативдүү аракеттердин аркасында алууга умтулушат. Ошентип, балдар үчүн өзгөчө алардын жашоосунун башталышында сүйүү жана көңүл буруу жеке баалуулугунун сезүүсүнө барабар. Сүйүү жана көңүл бурууда тең салмактуулук өзгөчө маанилүү. Бала сүйүү жана көңүл бурууга муктаж. Бирок аша чапкандык анын жүрүш турушуна көзөмөлдү жоготууга алып келет. Сүйүү жана көңүл бурууну аша чаап көрсөтүү, ошондой эле сезимдердин салкын билдирүү олуттуу натыйжага алып келет. Келгиле, буга мындай көз караштан карайлы. Биздин жашообуздун негизги булагы суу. Аны ашыкча көп ичип алса, белгилүү ыңгайсыздык жаратат. Тамактануу биздин табигый керектөөбүз. Бирок ашыкча тамак ичүү оорулардын келип чыгуу себеби болушу мүмкүн. Ошондой эле суу менен тамактын жетишсиздиги дагы олуттуу проблемаларга алып келет. Бул физикалык саламаттыкка тиешелүү принцип психологияда дагы иштейт. Бала муктаж болгон бардык сезимдер анын жоопкерчилик сезимин төмөндөө себеби болушу мүмкүн. Ашыкча сүйүү жана көңүл бурууга чөмүлгөн балдар эгоизм, жоопкерчиликсиздик
тойбостук сыяктуу терс сапаттарга ээ адамдарга айланышы мүмкүн. Буга байланыштуу аларды нормалдуу социология проблемалары келип чыгышы ыктымал. Өз кезегинде сүйүү жана көңүл бурууну жетишсиз алган балдарда башка комплекс келип чыгышы мүмкүн. Көңүл бурдуруу үчүн алар ар дайым ыкмаларды пайдаланып, анын аркасында жүрүм-турумун бузушу ыктымал. Сүйүү жана көңүл буруудан айрылган балдарда эки доминанттык тип бөлүнүп турат. Мындай балдар көбүнчө абдан түнүкчө, ашыкча агрессивдүү. Баланы жөн гана сүйүү жетиштүүбү? Албетте жок. Бул жерде сөз баланы сүйүү атмосферасында тарбиялоо жөнүндө. Башкача айтканда, үй бүлө мүчөлөрү балага билдирген сүйүү менен алардын ортосундагы сүйүүнүн мааниси бирдей. Төрөлгөндөн тартып, бала энесинин сүйүүсүн жана мээримин издейт. Бирок эненин сүйүүсү менен бирге эле атасы менен энесинин ортосундагы сүйүү дагы зор мааниге ээ. Ата-энесинин ортосундагы жакшы же тескерисинче проблемалуу мамилелер үйдөгү атмосфера жана бул атмосферада чоңоюп жаткан балага дагы таасир берет. Эгерде бала сүйүү жок атмосферада чоңойсо, ага зыян келтиришет деп коркот жана буга байланыштуу ишенбестик пайда болот. Биринчи кезекте ата-энесине, андан кийин бүткүл дүйнөгө. Балдар эмнени укпашы керек? Ата-энесинин ортосундагы уруш-талашка күбө болгон бала өзүн психикалык жактан жоготот. Бүгүн энесине жаман мамиле кылган атасы эртең ага дагы ушундай эле мамиле кылат. Бүгүн атасын кордогон энеси эртең аны түртөт деп ойлогон бала биринчи кезекте ата-энесине ишеничин жоготот. Андан кийин, эгерде менин жакындарым ушундай болсо, бардык адамдар жаман турбайбы деген тыянак чыгарат. Ушул себептен бала башка адамдар зыян келтирет деп качып, эч кимге жолубой четтейт. Же мага бирөө зыян келтирмейинче мен биринчи аракеттенем деген принциптер жашай баштайт. Ошондой эле ата-эненин уруш-талашына күбө болгондон кийин бала өзүн күнөөлүү сезип, ал күнөө менен чоңойгондо депрессивдүү инсанга айланышы мүмкүн. Ошол эле убакта ата-энелердин ортосундагы проблемалардын көбүсү болгон балдар аларды күнөөлөп, башка улууларга дагы кыжырданышы мүмкүн. Ошондуктан алар келечекте пессимист болушуп, өз никесинде кыйынчылыктарга дуушар болушу ыктымал. Бул себептен ата-энелер өз балдарын сүйгөндөн тышкары бири-бирине болгон сүйүүсүн же жок дегенде сыйлоосун көрсөтүшү керек. Сүйүү деген эмне? Эгерде наристе чакта сүйүү кол тийгизүү, көз караштар менен билдирилсе, 2 жаштан баштап буга чогуу убакыт өткөрүү жана сүйүүнү билдирген сөздөр кошулат. Улам чоңойгон сайын ата-эне балага артыкчылык берген сүйүү тилин пайдалануу менен аны сүйөрүн билдирип турушу маанилүү. Сүйүү ошондой эле түшүнүүнү талап кылат. Бала эмнеге муктаж экенин байкаган ата-энеси анын керектөөлөрүн канааттандыра алат жана кандайдыр бир шаблондордун призмасынан карабайт деп божомолдошот. Баланын материалдык муктаждыктарынан тышкары анын руханий керектөөлөрү дагы канааттандырган атмосферада бала өзүн сүйүктүү сезет. Баланын капачылыктарын чогуу баштан өткөрүү, анын акыл адаштырган идеалдарын угуу, математиканы түшүнбөй жатканын, футбол ойногусу келбей жатканын түшүнүү баланы кандай болсо ошондой кабыл алуу болуп саналат жана сүйүү дагы ушундан башталат. Ата-энелердин өзүн өзү тарбиялоосу. Балдар чоңоюп жатканда дүйнө дагы өзгөрөт. Биздин балдарыбыз жашаган дүйнө биз улуулар чоңойгон дүйнөгө окшош эмес. Ушул себептен ата-энелер өз өнүгүүсү үчүн китептерди окуп, өз билимдерин жаңылап, ушуну менен өз балдарын түшүнүүгө умтулуусу керек. Ошондой эле ата-энелерге өз балдарын түшүнүү үчүн алар алектенген нерселер жөнүндө түшүнүгү болушу керек. Мисалы интернет. Ата-энелер ар кандай билим берүү мекемелерине барып турушу керек. Мисалы, ата-энелер үчүн мектептерге ал эми проблемалар чыкса, алар дагы чоңойгончо күтпөй кесипкөй жардам алуу үчүн адистерге кайрылуусу зарыл. Ата-энелер өз балдарына көңүл буруусу тийиш. Жаштар келечектин архитекторлору. Бирок көп учурда ата-энелер жана мугалимдер арызданышат жана алар менен мамиле куруу, туура алака түзүүнү үйрөнүү үчүн психологдорго кайрылышат. Өспүрүм курак ар бир индивиддин психологиялык өсүүсүндөгү эң маанилүү учур. Бул курак жөнүндө сөз болгондо көбүнчө критикалык убак, жыныстык жактан жетилүү курагы, татаал курак деген ыктымалдарды колдонушат. Муну менен бул курактын канчалык татаал экени баса белгиленет. Белгилүү ойчул Пайс өспүрүм куракты мындайча сүрөттөйт. Өспүрүм курак бул бала чактын жыныстык жактан жетилген убакытка чейин ар бир адам өтүүчү көпүрө. Көчөдө балдар магнит сымал өз курдаштарын тартышат. Алар бири-бири менен бат эле тил табышат. Мындай жагдай айрым ата-энелерди тынчсыздандырат.
Бирок эгерде бул процессти көзөмөлдөсө, балдар коомдук турмушка ийгиликтүү киришет. Өспүрүмдөр өз ара баарлашып, пикирлерин билдирип, курдаштарынын өз эмоцияларын колдоп алышат. Социалдык көндүмдөрдү калыптандыруу үчүн жаштарга өз курагындагылар менен мамиле түзүү керек. Себеби бул курактагы ар бир индивид өзү курагындагылардын тобунда баары менен бирдей укукка ээ. Бул жагдайда адамдардын өз сезимдерин жана ойлорун билдирүү мүмкүнчүлүгү бар жана өз баарлашуу чөйрөсүнүн социалдык баалуулуктарын кабыл алат. Бирок ошол эле учурда балдар жана ата-энелер ортосундагы байланыш азаят. Улуулар жаштарга биз айткандай жасайсың, биз каалагандай жашайсың деген мамилени колдонгондо алар көп проблемаларга кезигишет. Эгер сиз үй бүлөсүндөгү мамилелерге нааразы болгон жаштар менен сүйлөшсөңүз, болжол менен мындай сөздөрдү угасыз. Үй бүлө менен эсептешпейт. Алар мени угушпайт. Алар мени жок дегенде бир эле жолу угуп коюшса гана. Үй бүлөдө балдардын максаттары, каалоолору жана умтулууларын сөзсүз билүү керек. Аларды күчтөп бир нерсе жасатпоо керек. Үй бүлөдө жаштарды угуп, коркунучтуу абал түзүлсө, эмне үчүн коркунучтуу экенин түшүндүрүп, кеңеш берүү керек. Антпесе балдар өз үй бүлөсүнө же баардык улууларга каршы чыгышы мүмкүн. Жогоруда айтылгандай, балдардын жакшы баарлашуу чөйрөсү болгону туура. Ал коомчулукта жашоого даяр болот. Бирок алардын топтогу достору баарлашуу чөйрөсүнө көзөмөл болбосо, баланы үй бүлөдөн жана коомдук турмуштан алыстатышы мүмкүн. Сезимдери жана ойлорун ата-энеси менен бөлүшө албаган балдар курдаштарына кайрылышат. Мындай жаштар курагынын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу тандаган жолуна туура баа бере албагандыктан үйдөн таппаган түшүнүүнү досторунун арасынан табабыз деп ойлоп, үй бүлөсүнө каршы чыгышат. Мындай топтор өз лидерлерин таап алышат жана кичүү балдардын тобуна таасир эте алышат. Үй бүлөдө проблемаларга туш болгон баланы көбүнчө жаман адаттары бар топтор өзүнө тартат. Курдаштардын арасында абройго ээ болуу үчүн өзүнүн өзгөчө дүйнөсүндө жүргөн кичүү балдар улуурактары айтканды сөзсүз аткарышат. Себеби бир дагы бала өз курагындагылардын тобунан чыгып кеткиси келбейт, коркот. Бул мезгилде үй бүлө жана мектеп тыгыз байланышта болуп, балдарга ар дайым көз салып туруусу керек. Балдардын каалоолорун жана керектөөлөрүн билип, достору менен мамилени көзөмөлдөп туруусу абзел. Себеби өспүрүм курактагы балдар проблемалар пайда болгондо жаңы баарлашуу топторун түзүшү мүмкүн. Кээде алар мектептен тышкары жактан дос күтүп, бейтаныш адамдар менен достошо башташат. Жалгыздыкка туш болуп, мамилелери үзүлгөн өспүрүм анын жаңы достору жакшы жаман адаттары бар же жок экенин байкабайт, ойлобойт. Жаңы баарлашуу топторуна кирген балдар билим алууга дагы каршы чыга башташат. Мектепти таппаганын көчөдөн таптык деп эсептешет. Алар өз айланасындагыларга дагы ушундай эле ойду таңуулашат. Үй бүлөсү же мектепке каршы чыккан балдардын акырындап жүрүш турушу дагы бузула баштайт. Балдар мындай кырдаалга туш болбош үчүн бул үй бүлө жана мугалимдер зарыл чараларды көрүп, чогуу аракеттерди жасашы керек. Бул учур конфликтсиз өтүп кетпейт. Үй бүлөдө чыдамдуу болуп, ата-эне балдары менен бул убакытты көбүрөөк чогуу өткөрүшү керек. Өспүрүмдөр өздөрүн улуу сезишип, улуулар жасаганды жасоону, өздөрүн улуулардай алып жүрүүнү каалашат. Алар мектепте жүрүш туруш эрежелерине баш ийбей, ата-энелери жада калса достору менен дагы конфликтке барышат. Улуулардын өспүрүмдөргө катаал мамилеси аларды козголоңчуларга айлантат. Адилетсиздик же начар мамилеге алар ошондой эле жооп кайтарышат жана өздөрүнөн кичүү же алсыздардан ачуусун чыгарып, жаман жолго барышат. Жаштар өз аброюн бекемдөө үчүн физикалык күч колдонуп, өз үй бүлөсүнө гана эмес, бүт коомчулукка дагы кооптуу боло башташат. Өспүрүмдөр көргөн жаман көрүнүштөр алардын ички дүйнөсүн бузат. Негативдүү эмоциялар алардын психикасына таасирин тийгизет. Ошондой эле окуудан жетишпөө жана курдаштары менен баарлашуу кыйынчылыктары өспүрүмдөрдө чексиз пессимизм жаратат. Өспүрүмдөр мындай кырдаалга туш болбошу үчүн үй бүлө жана мугалимдер бир катар моменттерге көңүл бурушу керек. Мектеп менен үй бүлө чогуу аракеттенип, балдарды эки жактан көзөмөлдөөсү зарыл. Балдар улуулардан эмне күтүп жатканын аныктап алыш керек. Үй бүлөдө өз баласынын чөйрөсүн жакшы билип, бул чөйрөнү бала өзү билгендей көзөмөлдөп турушу керек. Мектептеги билим берүү жана үй бүлөдөгү тарбия бири-бирин толуктап турушу зарыл.
Ата-энелер өз балдарына көбүрөөк көңүл буруп, алар үмүттөрүн кайратуучу негативди сездирбегенге аракет кылышы керек. Үй бүлөдө балдарга кысым көрсөтпөй, аларды өз эркин аткарууга аргасыз кылбашы керек. Бардыгын түшүндүрүү жолу менен балдар сезип көрсөтүлгөн жолдун тууралыгына ишенгидей жасоо керек. Заманбап орусиялык үй бүлөдөгү тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү. Салттуу орус үй бүлөсү. Урматтуу окурман, сизде кандай элес пайда болду? Балким кылымдын башындагы бай декандардын патриархалдык үй бүлөсүнүн сүрөтү же 20-кылымдын ортосундагы орточо совет үй бүлөсү жөнүндөгү статистикалык маалыматтардын саптарыбы? 21-кылымдын башындагы салттуу орус үй бүлөсүнүн тарбиялоо принциптерине токтолуунун астында кандай үй бүлөнү салттуу деп атаарыбызды чечип алалы. Шаардык үй бүлө айылдык, орто статистикалык, аз камсыз болгон, орто класстын өкүлдөрүнүн диний, светтик жана башка. Бардык орусиялык үй бүлөлөр, орус үй бүлөлөрү дагы жакынкы совет мезгилинде пайда болушкан. Анын таасири дагы деле күчтүү. Ошондуктан орус үй бүлөсү дегенде биз постсоветтик үй бүлөнү түшүнөбүз. Бул макалада берилген проблеманы социалдык эмес, психологиялык, педагогикалык позициядан кароону туура деп эсептейбиз. Советтик коом өз жарандарына туруктуулук камсыздап турганын эстен чыгарууга болбойт. Ал туруктуулук бардыгына бирдей. Жакыр болсо дагы туруктуу, эртеңки күнгө ишеними бар жана корголгонун сезген. Ал эмнеге алып келди? Совет коомунан бизге жеткен олуттуу кемчиликтердин бири тоталдуу инфантилизм. Ал бир аймактын жалпы аракештиги, өзүн камсыздай албоо, өз жашоосу үчүн жоопкерчиликтин жоктугу. Инфантилизм үй бүлөнүн түзүлүшүнө, үй бүлөдөгү тарбияга таасир берет. Ошондуктан балдарды тарбиялоо, ата-эненин тарбиялоого болгон мамилеси аркылуу аныкталат. Инфантилдүү же жетилген акыл эстүү. Балдарды тарбиялоого инфантилдүү мамиле кылган үй бүлөлөр эреже катары пландалбаган кош бойлуулук. Ата-эненин көзөмөлүнөн чыгууну кааласа, өз социалдык статусун өзгөртүүнү каалоо, үй бүлөсү жок калуудан коркуу жана башка сыяктуу кокустук факторлордун таасири астында түзүлөт. Бала төрөлгөн үчүн жөлөк пулдун олуттуу көбөйтүлүшү дагы инфантилдүү үй бүлөлөрдүн бул катарын толукташы ыктымал. Алар некеси катталган үй бүлөлөр гана эмес, энеси жана баласынан турган толук эмес үй бүлөлөр дагы болушу ыктымал. Инфантилдүү үй бүлөлөрдө тарбиялоо же деги эле тарбиялоонун бардык принциптеринин жоктугу же балдарга ыраатсыз туталанган мамиле кылуу менен мүнөздөлөт. Мындай үй бүлөнүн негизги өзгөчөлүгү болуп, көп учурда баласынын төрөлүшүн атасы же энеси каалаган эмес жана алар баласы үчүн толук жоопкерчиликти сезишпейт. Балалуу болуу менен бирге пайда боло турган өз жашоосундагы өзгөрүүлөргө даяр эмес экендиги эсептелет. Мындай жагдайда бала ата-энесинин ар кандай керектөөлөрүн канааттандырууга олуттуу тоскоол болот. Ал болсо аны тарбиялоодон баш тартууга же дайыма туталанып жүрүүгө алып келет. Себеби инфантилдүү үй бүлөлөрдүн идеалы проблема жаратпаган ыңгайлуу бала. Бул себептүү инфантилдүү үй бүлөлөрдүн балдарынын инсан катары калыптануусунда тарбиялоо өзүнүн жетектөөчү ролун кокустук факторлорго, курчап турган чөйрөгө, тукум куучулукка бошотуп берет. Эгерде баланын генетикасы нормалдуу болсо, аны чектен чыкпаган социалдык чөйрөгө курчап турса, мисалы башка сүйгөн туугандар, кош көңүл эмес кошуналары, анда ата-энесинин инфантилдүүлүгүнүн натыйжалары бир аз да болсо компенсацияланат. Инфантилдүү үй бүлөдөгү тарбиялоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири анын системасыз, ыраатсыз мүнөзү. Бул бала ата-энесинин каалаганындай болгондо ага чексиз суктануу жана тескерисинче болгон учурда ата-энесинин туталанып, ачууланып, аны тарбиялоодон баш тартуусунан дагы көрүнүшү мүмкүн. Алгач ата-эне кичинекей бала чоңдордун жаман жүрүш-туруштарын туураганда сүйүнүшөт. Андан кийин таптакыр эч нерсе түшүнбөйт деп ачууланышат. Мындай үй бүлөдө бала өзүнө жолтоо болбо дегенден башка так талаптарды билбей чоңоет. Ошондуктан ал же баш ийет, же бардык ыкмалар менен өзүнө көңүл бурдурууга аракеттенет. Натыйжада невротикалык инсан калыптанышы ыктымал. Балдарга инфантилдүү мамиле кылуунун дагы бир өзгөчөлүгү ата-эне баланы тарбиялоодо өз жеке мисалына жеткиликтүү баа бербейт, өзүнө өзү тарбиялоонун зарылчылыгын байкабайт. Инфантилдүү ата-эне баланын көзүнчө тамеки тартып, ичимдик ичип, жаман сөздөрдү айтып, оройлонуп, калпайтып,
жана башка туура эмес жүрүш турушун көрсөтүп, бирок ошол эле учурда баласынан башка жүрүш турушту талап кылат. Бала анын мисалын көрбөйт. Бала өзүнө социалдык талаптар максималдуу белгисиз болгон кырдаалда калат. Тигил жакка бар, кайда экенин билбейт. Тигини алып кел, эмне экенин билбейт. Тарбиялоодо инфантилдүү мамиле убакыттын өтүшү менен өзгөрөт. Өзгөчө башка балдардын пайда болушу менен. Бирок ата-эненин инфантилдүүлүгүнүн кесепети балага терс таасирин тийгизет. Ошондуктан ата-эненин үй бүлө курууга жана балалуу болууга жетик, акыл эстүү мамилеси маанилүү. Балдарды тарбиялоого жетик мамиле балалуу болууну каалаган үй бүлөлөргө мүнөздүү. Ошондой эле ата-эне материалдык аспект гана эмес, руханий, психологиялык аспектини дагы камын көрүшкөн. Балдарды багуу жана тарбиялоо жөнүндө китептерди окуп, атайын окууларга барып, үй бүлөдө сергек жашоо образын карманышкан жана башка. Мындай ой тенденцияны заманбап орусиялык коомдо интенсивдүү өсүп жатканын белгилеп кетүү керек. Мындай үй бүлөлөрдө баланы тарбиялоо жашоодогу эң жоопкерчиликтүү, маанилүү иш катары каралат. Жана бала башынан эле сүйүү, көңүл буруу жана камкордукка муктаж инсан деп түшүнүлөт. Жетик үй бүлөдө баланын материалдык камсыздалышына дагы, максаттуу гармониялуу тарбияланышына дагы жеткиликтүү болуп бурулат. Ошондуктан мындай үй бүлө анын инсанынын калыптанышына оң таасирин тийгизет. Чыныгы жетик орус үй бүлөлөрүндө балага максималдуу көңүл буруу менен камкор мамиле жасалып, балдар үй бүлөлүк жашоонун маанилүү, бирок жалгыз баалуу компоненти болуп саналбайт. Ошондуктан ата-эне балдарына болгон сүйүүнүн туткунунда калбайт. Ата-эне өнүгүп, жогорулап, кызыктуу, толук кандуу жашашат. Балдарын сүйүү жана камкордукка бөлөйт. Жана ошол эле убакта ата-эне ойдон калып, өз мамилелеринин балдарына жашыруун болчу жактарына аларды кийлигиштирбейт. Балдарды тарбиялоого жетик мамиле кылган орус үй бүлөсүнүн мисалы болуп, туруктуу үй бүлөлүк салттары бар, балдарга бирдиктүү талап койгон, инсан катары калыптанган, өзүн өзү өнүктүрүүгө умтулган адамдар курган үй бүлөлөр эсептелет. Бул баарынан мурда православ үй бүлөлөрү. Аларда көп учурда бирден көп бала чоңоет. Ошондой эле мындай үй бүлөлөрдүн түзүлүшү чиркөөнүн эрежелерине ылайык жөндөлгөн. Мындай түзүлүштөрдө үй бүлөдөгү социалдык ролдор так бөлүштүрүлгөн. Үй бүлө башчысы ата-эне, улуу жана кичүү балдар. Ар биринин өз ролуна ылайык милдеттери бар. Аларды аткаруу үй бүлөдөгү зарыл тартип, туруктуулук жана гармонияны камсыздайт. Орус православ үй бүлөлөрүндө тарбиялоо христиан насааттарына ылайык түзүлөт жана ата-эненин акыл эстүү сүйүүсү жана чыдамкай, камкор мамилеси менен айырмаланат. Православ үй бүлөлөрүндө балдарын руханий керектөөлөрүнө көңүл бурушат. Жаштайынан эмгекке, сабырдуулукка, жоопкерчиликке, башкаларга кам көрүү, өздөрүнүн руханий эмес каалоолорун чектөөгө көндүрүшөт. Руханий баалуулуктарга ушундай эле мамиле жана балдарга акыл эстүү мамиле кылуу постсовет интеллигенциясынын жетик советтик үй бүлөлөрүнө дагы мүнөздүү. Мындай үй бүлөлөрдө балдарга жандуу оюнчук эмес, толук кандуу инсан православ үй бүлөлөрүнүн айырмаланып, тең укуктары өнөктөш катары мамиле кылышат. Заманбап орус интеллигенттеринин үй бүлөлөрүндө тарбиялоо дүйнөлүк жана европалык заманбап гуманисттик идеалдарды интеграцияланган советтик демократиялык мүнөздө. Балдарга жетик, акыл эстүү мамиле кылган орус үй бүлөлөрүндө тарбиялоо принциптери руханий жана материалдык байлыкты карама-каршы коюу менен эмес, алардын гармониясы менен аныкталган. Заманбап коомдогу үй бүлө, жубайлар, ата-энелер жана балдардын ортосундагы өз ара мамилелердин тарыхый конкреттүү системасы. Бул кичине топтун мүчөлөрү бири-бири менен нике жана туугандык мамилелер, биргелешкен тиричилик жана өз ара моралдык жоопкерчилик менен байланышкан. Үй бүлөдө биргелешкен тиричилик менен байланышкан чогуу жашоо белгилүү бир милдеттер жана функцияларды тагат. Мисалы биологиялык туташтагы колдоо, балдарды төрөө, биологиялык жашоону камсыздоо, тамак-аш, кийим, турак-жай, маданий туташтыкты түзүү, жаңы муундарга коомдук жана маданий мурастарды өткөрүп берүү. Материалдык абал үй бүлөдө эмоционалдык жайлуулук жана коопсуздукту түзүү. Үй бүлө мамилелердин психологиясынын позициясынан алып караганда өзгөчө жеке феномен болуп саналат жана башкалардын кийлигишүүсүн талап кылбайт.
Бирок коом менен мамлекет үй бүлөнүн тагдырына көңүл кош карабай, анын калыптанышына көмөк көрсөтүп турат. Ачык система катары үй бүлө айлана чөйрө менен өз ара алмашууда жашайт. Ошондой эле үй бүлө маданий, тарыхый жана социалдык психологиялык кубулуш. Андыктан анын көп аныктамалары бар. Үй бүлөлүк психотерапия боюнча белгилүү адис Варга үй бүлөгө мындай аныктама берет. Үй бүлө системасы бул чогуу жашоо орду, биргелешкен чарбачылыгы, башкысы өз ара мамилелер менен байланышкан адамдардын тобу. Үй бүлөнүн ар кандай формалары жана моделдери бар. Алардын өзгөчөлүктөрү коомдун өнүгүү доорунан, улуттук жана диний салттардын мүнөзүнөн көз каранды. Шарттуу түрдө бардык үй бүлө формаларын салттуу жана заманбап модельдерге бөлүүгө болот. Салттуу үй бүлө бир нече миң жылдар аралыгында жашап келген жана азыркы учурда өнүгүүнүн өнөр жайга чейинки доорундагы коомдо бар. Модернизацияланган түргө өтүү бир кыйла узак жана ыраатсыз болушу ыктымал. Ошондуктан азыркы үй бүлөлөрдүн бир катар модельдеринде салттуу элементтер кездешет. Салттуу үй бүлөгө төмөнкү сапаттар мүнөздүү: социалдык жыныстык ролдор жана ишмердүүлүктүн стереотиптүү жолдору, функциялардын катуу сегрегацияланышы, патриархалдык, сейрек учурда матриархалдык иерархия, үй ээсинин мүлккө, ишмердүүлүккө жана кээде үйдөгүлөрдүн жашоосуна дагы бийликке бекемделген. Көз каранды үй бүлө мүчөлөрү багынтуучу абалда болот. Үй бүлө структурасы татаал. Бир үйдө бир нече муундагы жубайлардын жуптары өз балдары менен жашашат. Үй бүлөдө бардык жашоо функцияларынын топтолушу, бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн аларды аткарууга катышуусу, аялдардын үй иштерине гана тартылуусу, төрөлүүлөр табигый вертилдүүлүк деңгээлинде, бала төрөөнү чектөө боюнча бардык чараларды айыптоо, кээде ал үчүн жазалоо. Модернизацияланган үй бүлөнүн модельдерин мындайча аныктоого болот. Социалдык жыныстык ролдор арасындагы чектин коюлушу, үй бүлөлүк функцияларды аткаруудагы варианттуулук, ошондой эле үй бүлөнүн структуралык толук эместиги же деформациясы менен байланыштуу болгон. Бир ата же эненин үй бүлөсү, чоң ата, чоң эне жана неберелерден турган үй бүлө, ортоңку мууну жок жана башка. Көбүнчө нуклеардык үй бүлө тиби. Бул жуп ата эне жана алардын жашы жете элек балдарынан турат. Үй бүлөнүн симметриялык модели. Мында эркек менен аял үй бүлө каражаттарына ээлик кылуу, балдарды тарбиялоо жана башка бардык маселелерди чечүүдө тең укуктуу. Үй бүлөнүн бардык уулу, жумушка жарактуу мүчөлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгү, аялдардын кошумча кирешенин зарылчылыгы гана эмес, өз максаттарын ишке ашыруу, ийгилик таанымалдуулукка умтулуу мотиви менен үйдөн тышкары туруктуу иштеши, үй бүлөнүн коомдо жашоо ишмердүүлүгүнүн функционалдык дифференцияланышы, үй бүлө жана башка социалдык институттар ортосундагы функциялардын бөлүштүрүлүшү, репродуктивдик жүрүш-туруштун жөндөмө мүнөздүү болушу, төрөлүүнүн төмөндөшү, үй бүлөнү пландоо, репродуктивдик жүрүш-туруштун жалпыга таанымал түрү, социалдык жоопкерчиликтүү, прокреативдик этиканын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Заманбап жубайлардын жубунда балдарга болгон социалдык психологиялык талап бир гана балада ишке ашырылат. Мындан тышкары акыл эси менен баласыз болгон үй бүлөлөрдүн категориясы пайда болот. Илимпоздор балдардын коомдо адаптация болуп мүмкүнчүлүктөрүнө баа берүү менен үй бүлөнүн төмөнкү 3 психологиялык тибин көрүп чыгышкан. Салттуу үй бүлө улуулардын аброюн урматтоого тарбиялашат. Педагогикалык таасир жогорудан төмөн көздөө жүргүзүлөт. Мында балдар үй бүлөлүк мамилелерди салттуу формаларын жеңил өздөштүрүшөт, бирок өз үй бүлөлөрүн калыптандырууда кыйынчылыктарга кезигишет. Борборунда бала турган үй бүлө. Мында ата эненин башкы милдети балдардын жаркын келечегин камсыздоо деп эсептелет. Жалпысынан үй бүлө бала үчүн гана жашайт. Таасир эреже катары төмөндөн жогору жүргүзүлөт. Балдардан ата энеге, натыйжада балдарда өзүнө өзү жогору баалоочулук, өз милдеттүүлүгүн сезүү калыптанат. Бирок үй бүлөдөн тышкары социалдык айлана чөйрөдө конфликттердин чыгуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Жубайлардын үй бүлөсү. Мында негизги максат өз ара ишеним, мүчөлөрүн кабыл алуу жана автономдуулук. Тарбиялоо таасири горизонталдуу, тең укуктуу ата эне жана балдар.
Эреже катары мындай үй бүлөдө тарбияланган балдардын социалдык талаптарга баш ийүү көнүмү жок. Алар вертикалдуу принциптерде түзүлгөн бардык чөйрөлөрдө, башкача айтканда бардык социалдык институттарда оор адаптацияланышат. Ошентип балдарды социалдаштыруу жана тарбиялоо үй бүлөнүн бар болуусунун бүткүл тарыхындагы негизги функциясы. Ошондой эле үй бүлө системасынын кристалдашуучу, бириктирүүчү моменти катары сакталып калаарын баса белгилегибиз келет. Заманбап түрк дүйнөсүндө балдарды тарбиялоо жакында эле модернизация жолуна түшүп өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн коомуна жалпы көз жүгүртүүдөн, алардын структуралык өзгөчөлүктөрүн, конкреттүү идеалдарын түшүнүү бир кыйла оор же болбосо мүмкүн эмес. Себеби болуп жаткан өзгөрүүлөр даана көрүнбөйт. Бул себептен түрк дүйнөсүндө балдарды тарбиялоо жөнүндө жалпы түшүнүк алуу оңой эмес. Себеби заманбап түрк коомунда модернизация процессинин таасиринин издерин көрүүгө болот. Коомдун бир нече структуралык тиги жөнүндө сөз кылбай тургандан кийин, биз үй бүлөнүн бир эле модели жана тарбия берүүнүн бир эле ыкмасы жөнүндө айта албайбыз. Түркияда 20-кылымда республика жарыялагандан кийин светтик коомдук системанын негиздери курулганына карабай, анын күчүнө кирип, иштөөсү чынында алдын ала ойлогондон көп убакыт алды. Себеби мамлекетте жүргүзүлгөн өзгөрүүлөрдү өлкөнүн жөнөкөй жашоочулары дагы дароо кабыл алган жок. Айрым үй бүлөлөр бүгүнкү күнү дагы тарбиялоонун эски, салттуу принциптерин колдонушат. Так ушул сыртынан советтик системага карама-каршы келбеген үй бүлөлөр тымызын оппозициялык падышалыктар болуп саналат. Мындай үй бүлөлөрдө ата-энеси жашоонун үй бүлө, мектеп, коом үч бурчтугунда чоңоюшкан. Ал эми руханий өнүгүүдө алардын үй бүлөсүндө салттуу тарбияга таянышкан. Мындай ата-энелердин балдары ошол эле жашоо үч бурчтугунда жашашат, бирок мурдагыдай салттуу тарбиясынын басымына кабылышпайт. Себеби заманбап түрк үй бүлөлөрү интроверттүүлүктөн, жабык автономдуулуктан баш тартып, балдары көбүнчө экстраверттүү жана социалдык көз карандысыз инсан болуп бара жатышат. Экинчи жагынан түрк коомунда социалдык жактан жетилген үй бүлөлөр дагы бар. Алардын жашоосу модернизация процессине карама-каршы келбейт. Бирок мындай үй бүлөлөрдө ата-эне аларга тагылган милдеттерди аткарууга умтулбайт. Алар тарбиялоону көз жаздымында калтырышат. Балдарынын эркиндик аймагын акырындап, алардын жаш курагы жана өнүгүүсүнө карап кеңейткендин ордуна балдарын бул эркиндик менен бетме-бет калтырышат. Мындай ата-энелер өз милдеттерин аткаруудан качып, өз эгоисттик, жеке эркиндигине умтулушат. Баланы тарбиялоону ишке ашыруу эгерде ага бүт күчүмдү, жөндөмүмдү, кызыкчылыгымды жана убактымды жумшасам гана мүмкүн экенин эстен чыгарбоо зарыл. Өз балдарын мектепке тарбиялоого берип, аларга үйдө көңүл бурбаган ата-энелердин саны көбөйүүгө себепчи болушат. Бирок заманбап педагогиканын өнүгүүсүнөн кабардары болуп, өз балдары менен жылуу мамиле түзгөн бир кыйла сандагы акыл эстүү түрк үй бүлөлөрүнүн бар болушу келечектен үмүттөндүрөт. Балдарынын этикалык жана эмоционалдык өнүгүүсүндөгү өз ролун сезген ата-энелер аларды алдыңкы тарбиялоо ыкмаларынын жардамы менен өстүрүүгө аракет кылышат. Бирок тарбиялоо өзгөчө балдарга билим берүү процессиндеги экономикалык шарттардын ролун дагы унутта калтырууга болбойт. Көпчүлүк түрк үй бүлөлөрүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз болгону көп балдарды балалык укугунан ажыратат. Ошол эле учурда заманбап модернизация процессиндеги коомдордо балдардын укуктары менен байланышкан маселелер эң маанилүү болуп саналат. Глобализация шартында жергиликтүү маданият дээрлик жок болуп бара жаткан учурда биз түрк коомунда билим берүүнүн кандайдыр бир өзгөчө моделдери бар деп айта албайбыз. Жаңы технологиянын аркасында балдар Европада дагы, Азияда дагы бирдей визуалдык жана жазма маалыматка жете алышат. Бирок маалымат каналынын жардамы менен тарбияланган балдар жергиликтүү маданияттын алкагында эмес, глобалдуу маданият аралык коддордун негизинде өсүшөт. Ошентип, маселен, орус жана түрк балдарынын ортосунда аларды бөлүп турган чектер дээрлик жоголду. Себеби алар дүйнөнү бир эле маданий линза аркылуу көрүшөт. Дүйнөнүн бардык коомдорунун улуулары балдарга экранга эмес, бири-бирине караган күндөр жөнүндө айтып бериши керек. Адам жаратылышы жана үй бүлө. Кылымдар бою адамдар адамзаттын жаратылышы жөнүндө талашып келишет.
Бул талкууларды коомдук илимдердин ар кыл жааттарында саясат жана психология, коом таануу жана экономикада дагы көрүүгө болот. Бул жерде адамдын жаратылышы менен байланышкан жалпылоочу түшүнүктөр бар. Мисалы Home Economics, экономикалык адам, Home Faber, өстүрүүчү адам, Homo sapiens, акыл эстүү адам, Homo ludens, ойноочу адам. Ошондой эле адам өз кызыкчылыгынын артынан түшөт. Адам башкаларга карата кызматташуу жана өз ара жардамдашууну сезет. Адам адамга каршкыр деген айтылыштар бар. Европанын саясий тарыхында адамдын келип чыгышы жөнүндө талкууну Лок, Лопс жана Руссо жүргүзүшкөн. Жаңы жана соңку мезгилдин ойчулдары бул сапты улантышты. Гоббс 1679-жылы каза болгон. Лок Англиядагы 1688 жылкы революциянын идеалдык архитектору деп эсептелет. Ал эми Руссо француз революциясын даярдагандардын бири. Анын идеялары революцияга себепкер болгон. Бул ойчулдар жашаган тарыхый мезгил коомдук жана саясий турмуштун маанилүү кесилиши болгон. Бул мезгилде коомдор абсолюттук бийлик монархка таандык болгон бийликтин салттуу формасынан кете башташкан. Социалдык модернизациянын аркасында эл саясатка аралашып, саясий теориялардын, талкууларынын предмети өкүмдар эмес, дегеле адам болуп калды. Себеби адам кандай көрүнсө, бийлик формасы ошого жараша болот. Эгер адамды жакшылыктуу, тирүү жан деп карасак, башкаруудагы демократиялык элдин катышуусуна ачык болот жана эл коомдук келишимдин маанилүү талабы деп эсептелинет. Эгерде адамдын жаратылышын бүлгүнгө салып баруучу деп эсептесек, бул учурда алдыңкы планга тоталитардык тенденциялар чыгат. Бири-бирине аң казган адамдарды тынчтык жана жыргалчылыкта кармап тура алган адам чексиз бийликке ээ болгон ырайымдуу диктатор болот. Режимдин бул формасын Платон эң маалыматтуу адамдын абсолюттук бийлиги деп атаган. Адамдын жаратылышы маанилүү социалдык жана саясий проблемаларга туш болгондо биз кайрадан адамдын жаратылышына кайрылып, ал жөнүндөгү бүтүмдөрдүн негизинде өз баабызды беребиз. Бүгүнкү күнү үй-бүлөнүн бар болуу, анын коомдогу орду, анын келечеги жөнүндөгү маселелерди талкуулап жатып, кайрадан эле адамды социалдык өз ара аракетинин жыйындысында карабастан, аны өзгөртүлбөс маңызы, жаратылышын карап жатышат. Биз адамдын жаратылышы дегенде ойго дароо эле анын биологиялык, психологиялык жана социалдык өзгөчөлүктөрү келет. Адам бул организм, ошол эле убакта ал психикасы бар тирүү жан. Ошондой эле жашоону улантуу үчүн ага социалдык чөйрө талап кылынат. Бул чөйрө адамдын жашоосу үчүн өтө маанилүү. Ошол эле учурда бул үч өзгөчөлүк адамды жаратылышы менен ал жараткан маданияттын ортосунда турат. Өз жаратылышынан бир жолу бөлүнүп чыгып, жабдыктар жана аспаптарды пайдаланып, башкалар менен мамиле түзүп, тилин калыптандырып, абстрактуу түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүп, ар кандай ортолуктардын негизинде дүйнөнүн өздөштүрүлүүчү чындыгын курап алган адамга артка кайрылып, өз жаратылышын табуу кыйын, аны эстөө жеңил эмес. Бирок жыныстык каалоо, тукумулоо, башкалардын кыйынчылыгын, кубанычын бөлүшүүгө умтулуу, коомдук турмушка жалгыз эмес, бирөөлөр менен чогуу катышууга аракеттенүү сыяктуу адамдын маанилүү көрүнүштөрүнүн тамыры терең. Дегенкисин айтканда, бардык үчүн ачык адамзат тарыхы жогоруда аталган кубулуштарга башкача мамилени көрсөткөн фактыларды бере алат. Бирок байыркы замандардан бери үй-бүлө адамзаттын негизги өзгөчөлүктөрүнө жооп берген түзүм. Эң фундаменталдык, терең тамыр алган институт экенин эске алуу катачылык болбойт. Үй-бүлө тарыхы. Үй-бүлө бул адамзаттын, анын бүткүл тарыхында коштоп келе жаткан институт экени баарыбызга белгилүү. Чогултуучулук жана аңчылык доорунда жашаган урууларды антропологиялык изилдөөлөр арасында дагы үй-бүлөлөр бар болгонун тастыктайт. Үй-бүлөнүн сексуалдык катнаштар жана мүлк менен байланышы жана бул эки атрибуттун коомдук турмуштун бардык көрүнүштөрүндө катышуучу үй-бүлөнүн тарыхтын башталышында эле пайда болуусун шарттаган. Ыйык деп белгилүү болгон айрым адамдар өз ишенимдери жана адеп ахлактык көз караштарынын натыйжасында өз жыныстык каалоолорун башкарып,
аны жамандык менен күнөөнүн башады деп эсептеп, сексуалдык катнашсыз жашап келгенине карабай, адамдын жаратылышына жана анын болмушу жыныстык каалоолор жана сексуалдык катнаш менен ажырагыс байланышта. Бул мүлккө дагы байланыштуу. Байуу мүмкүнчүлүктөрү төмөн болсо, деги эле мүлк чүйнөө маселеси чектелген масштабта болсо дагы актуалдуу бойдон калат. Адамдар илгертен эле топтогонун үй бүлөсүнө, балдарына берүүгө умтулушкан. Эгерде адам өз өмүрүнүн чектелгенине карабай, өз тууган уруктук байланыштары менен шартталган өлбөстүккө ишенбесе, адамдын мүлккө мамилеси белгисиз, салыштырмалуу жана бул өлбөстүк сезимине көз карандысыз болбок. Ал болсо адамдын мүлккө ээ болууга умтулуусуна жол тоолот эле. Сексуалдык катнаш жана мүлккө акцент жасоо бизди табуу жана менчик мүлк ээлерине көңүл бургузат. Сексуалдык катнашты көзөмөлдөгөн үй бүлө түшүнүгү тыюу салууларсыз өнүгө алмак эмес. Ошондой эле жамааттык мүлк менен катар эле адамдын өзүнө гана тиешелүү болгон жеке менчик мүлк дагы болбосо, ал аны мураскерлигине калтыруу жөнүндө ойлонмок дагы эмес. Антропологиялык маалыматтарга таянсак, сексуалдык тыюу салуулар табуу бардык эле коомдордо кезигет. Бири-бирине көз карандысыз эле адам коомчулуктары табуунун жардамы менен сексуалдык жашоону тартипке келтирип, туугандык мамилелерди калыптандырууга аракет жасашкан. Бул мамиленин үстүндө көп ой жүгүрткөн Фрейд мындай түшүндүрүү сунуштаган. Мүмкүн баштапкы этапта атасы бардык аялдарды камкордукка алган. Ошентип, жаш эркектерге адамдардын үйрүндө аялдар калган эмес. Мунун аягына чыгуу үчүн жана сексуалдык жашоону көзөмөлдөөнү колго алуу үчүн уулдары биригип өз атасын өлтүрүшкөн. Үйүрдүн күчтүү башчысы жок болгондон кийин алар үйүрдө жашоону уюштуруу үчүн жакын туугандар ортосунда сексуалдык катнашка тыюу салышкан. Ошентип атасын өлтүрүү кылмыш болуп калган жана белгилүү бир эрежелерге ылайык жашаган коомду калыптандырууга түрткү берген факторлорго жана бардык учурларда болуп келген ата менен баланын ортосундагы өз ара начар мамилелердин негизги себебине айланган. Бул түшүндүрүү албетте божомол гана. Эң башында эмне болгонун, табуу кантип пайда болгонун билбейбиз. Биз ой жүгүртүүгө негизделген алгылыктуу түшүндүрүүнү табууга аракеттенебиз. Ошентсе дагы адам башталышынан эле табууну коомдук тартип, туруктуулукту камсыздоо, коомдук турмуштагы коопсуздук проблемасын чечүү жана ишеним, ошондой эле сексуалдык ролдорду сактоо кепилдиги үчүн пайдаланган деп айтсак болот. Белгилүү бир социалдык мамилелерге табуу жок болгон коом жок болсо керек. Табуу жана чектөөлөр жок жерди ким өзүн кандай алып жүрөрүн жана мындай мотивдерди чечүүчү деп эсептээрин элестетүү дагы мүмкүн эмес. Ошол эле учурда жүрүш-турушту алдын ала билүү коомдун жана коомдук мамилелердин бар болуу мүмкүнчүлүгү. Алдын ала билүүгө мүмкүн болгон жүрүш-туруш өз кезегинде инстинкттердин таасири астында эмес, тыюу салуу жана эрежелердин аркасында бул инстинкттерди баскан туруктуулуктун таасири астында калыптанат. Адамдар өз кыялында чексиз эркиндикти элестете алышат. Ошол эле учурда коомдук турмуштун чектөөлөрү, тыюу салуулары жана эрежелери бул элестөөлөргө түрткү боло алат. Бирок реалдуулукта бардык мүмкүн болгон мамилелер чектөө шартында гана маани-маңызга ээ болот. Жада калса эркиндик жөнүндөгү конкреттүү идеянын толук чектелбегендикти каалоонун аркасында дагы чектөөлөр жана тыюу салуулар турат. Аларсыз эркиндик жөнүндө деги эле сүйлөө дагы мүмкүн болмок эмес. Биз мезгилинде индивидуалдык идеянын өнүгүшү менен коомдук мамилелер жетилген инсан жөнүндө көз караштардын негизинде курула баштады. Буга чейин адамдын өз алдынча идентификациясы калыптанган жер анын үй бүлөсүнүн жамааттык инсаны болгон. Индивиддин социалдык абалы анын ата теги менен аныкталган.